Негизи канча доктур кабыл алып атат азыр? Киши көп экен го, аябай. 10 педиатр кабыл алат. 10 кабинет. Бирок ошол баланы кабыл алыш керек эле да. Азыр мен жалдырап, мен жаткыргыла, карагылачы, балам монтип атат деп 4-5 жолу жалдырап кирдим азыр. Азыр 100 адам бар деген. Биз 1 саат күтүп атабыз, еще 100 адам бар. Очередь болсо, очередь врачтардын күнөөсү эмес. Кыргызстанда соңку аптада 30 миңден ашуун сасык тумоонун учуру катталды. Алардын 70%дан көбүрөгү жаш балдарга тийиштүү, ал эми 40%ы 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар. Биз азыр 3-чү балдар ооруканасына келдик. Ичинде абал кандай, канча бала ооруп жатат чындыгында, доктурлар жетиштүүбү билип көрөлү. Кеттик. Буга чейин соц тармактарда 3-чү балдар ооруканасында бейтаптардын саны көп болуп, узун кезек кабыл алган дарыгерлер аз деген наразылыктар айтылып келген. BBC-ге бул тууралуу окурмандар дагы видео кайрылуу жөнөтүп жатышкан. Бул азыр биринчи эле зал, биз экинчи залына да кирип көрөлү. Бул ошол эле оорукананын алдындагы экинчи зал. Эже, саламатсызбы? Кечиресиз. Сиз канчадан бери кезекте турасыз бакта? Саат 2-де келген, ошол менен чөп кезекте. Азыр канча болуп калды саат? 15 мүнөт өттү. Эртең менен 12:30 келгенбиз. До сих пор күтүп отурабыз, очередь чет элек. Кызым пневмония болуп келдик. Үйдөн бери отурабыз. Балаңыз жок. Эми жөтүл тамак кырылып атат. Уже 3 саат болуп калды окшойт келгенибиз. Саламатсызбы? Канчада келдиңиз? 1,5. 1,5? Ошондон бери. Мындай умуркайларды тезирээк кабыл алышпайт бекен? Жок. Кызым температурасы 39,5 болуп атат. Барсам очередине карап кел деп атат. Биз ичине кирип врачтардан сурайлычы, канча врач иштеп атат, эмне болуп атат? Саламатсызбы? Биз BBC-ден сюжет тартып жүрдүк эле ОРВИ боюнча. Жок, аны только администрацияга барасың. Администрация. Азыр бул жакта канча врач иштеп атат? Азыр биякта администрация менен только азыр заведующий чыгат, анан кийин айтылат. Негизи канча доктур кабыл алып атат азыр? Киши көп экен го, аябай. Канча кабинет кабыл алып атса, ошончо кабинет кабыл алат. Канча Кабинет кабыл алат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабинет. 1, 2, 3, 4, 5 кабинет. 5 врач кабыл алып атат ошондо, э? 10 педиатр кабыл алат. 10 кабинет иштеп. 10 кабинет иштеп атыптырбы? 10 кабинет. Бул күнү оорукананын башкы дарыгери жыйында болуп, бизге маек бере алган жок. Бирок эртеси BBC-ге аталган оорукана кандай шартта бейтаптарды кабыл алып жатканын көрсөтүп берип, кезектер боюнча маселени мындайча түшүндүрдү. Мындай порядок кылбаса, бул жак тебелеп кетет. Биякта врачтар иштегенге медицинанын правиласы бузулуп калат. Без направления келишет. Биз эми бүт бардыгын максимально колдонгонго күчүбүз жетпейт. Бирок бизде карабай койду деген болбойт. Очередьти создавать эткен врач создавать этпейт. Биз максимально көрүп атабыз ошонун баардыгын. Мына өзүңүз көргөн эле эртең менен түшкө чейин адам жок. Элдин баардыгы түштөн кийин. Поликлиникалар саат 8-ге чейин жумуштарын организовать этишкен. Бизге келген балдардын 90% амбулатордук кетишет кайта. Ошондуктан сураныч биринчи клиникасы башталганда поликлиникаңыздарга барыңыздар. Ал жакта да врачтар, педиатрлар отурат. Башкы дарыгер оорукана болгон күчүн колдонуп иштеп жатканы менен кадрдык кризис маселеси курч экенин жашырган жок. Анын айтымында, айлык маянанын аздыгынан ачылган ваканттык орундарга педиатрлар тапшырбай келишет. Бизге берилген маалымат боюнча доктурлардын айлыгы 15-20 миң сомдон 35 миң сомго чейин. Мына кече күнү бизде 633 больной келди. 600 кишиге мен 60 педиатрды кое албайм да. 60га менин ставкам дагы жок да. 60 педиатр келсе нерсе кылмакпыз. Жок ошондой кадрлар. Анын баардыгын биз министерствого айтып атабыз. Министерство дагы аябай бизге жардам берип атат. Но, к сожалению, азыр кадровый кризис болуп атат. Бишкекте балдар ооруканасынан сырткары бейтаптарды кабыл алган жугуштуу оорулардын республикалык клиникалык ооруканасы бар. Бирок ал жактагы бейтаптарга толуп, керебеттер коридорго чейин жайгаштырылган. Температураны түшүрдүк, кайра эле көтөрүлөт. Ошентип буфен берип аттым. Түштөн саат 3тен кийин 39га чейин көтөрүлдү. Анан түштөн кийин ичип өтүп кусуп баштады. Анан атасына ушунчалык кусуп алган окшойт да деп эметип отура бердим да. Атасы кечки амал келип эле эметтик. Эмеси көтөрүлбөй түшпөй койду температурасычы. Саат 12 болуп кетти, 12 кусуп, шалдырап ичип өтүп, 10 жолдон ашык ичип өттү да. Анан суд киргизип баары үчүн көздөрүн алаңдатып эмеганан 1де инфекционныйга келдик. Бияка палата жок экен, аяктан бияка киргизип калдырып жаттык. Жатабыз ошо жерде. Место жоктугунан
Ооруканабыз өзү 500 эле орундуу, 500 орунга ылайыкташкан болсо дагы бүгүнкү күндө 602 баланы баткырып атат бейтапты. Бул мондой запасный резервный койкаларды коридорлорго жасап, ошонун айынан 602 оруну батырып атабыз да. Дарыгерлер азыркы тумоонун штампы башкача болгондуктан оорураак өтүшү мүмкүн деп эскертишет. Андыктан кандай учурда сөзсүз бейтапканаларга кайрылуу зарылдыгын айтышты. Кайсы убакта сөзсүз ооруканага келиш керек. Эми бизде көбүнчө кичинекей балдар болгон үчүн, кичинекей балдар үчүн, эмчектеги эмген балдар үчүн бул 3 күндөн артык туруктуу дене табы көтөрүлсө, 38 жарымдан бийик болуп кармалып 3 күндөн ашып бараткан болсо, бала эмчек эмбей калса, эмип аткан бала, ошол эле убакта дене табынын көтөрүлүшүнүн негизинде еще бала кусушу мүмкүн. Көп жолу кусса, эмчек эмбей, суу ичпей калса, анан бат-бат дем алып баштаса, адышка деп коебуз го, дем жетпөө, демигүү, ошол сыяктуу болсо, өзүн жоготушу мүмкүн, судорога болушу мүмкүн. Ошондой убактарда эч качан үйдө алып отурбаш керек. Анткени менен эпидемиологиялык көзөмөлдөө башкармалыгы сасык тумоонун мындай катталышы күтүлгөн эле прогноз деп билдирүүдө. Алардын айтымында жыл сайын жазында жана күзүндө тумоо көп катталат. Аталган башкармалыктын башчысы Гонконг тумоосу тууралуу да айта кетти. Маалыматка ылайык, Гонконг гриппи деген бул ошол эле кадимки сасык тумоонун бир түрү. Дүрбөлөңгө түштүн кереги жок, анткени биз жыл сайын эле катталган эле грипптин А түрүн көрүп атабыз. А түрүнүн H3N2 деген түрү. Бул грипптин бул түрү 23-жылда эле каттаган. Бул эч кандай гонконгдук грипп эмес. Дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок, анткени статистика биз күтүп аткан эле статистика. Анткени жыл сайын ооругандардын саны ушундай болот. Бизде оорунун көтөрүлгөн маалында. Оторбаева бул жылы тумоо сезону 2 аптага эртерээк башталган үчүн былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк катталып жатат деди. Ошондой эле Адис айткан тумоонун түрү башкалардан оорураак өтүп, дене табы 3-4 күнгө чейин түшпөй, булчуңдарды, сөөктөрдү оорутат. Ал сактаныш үчүн жабык имараттарга кирүүдөн жана эл көп жүргөн жерлерге баруудан карманып турууну сунуштайт. Кыргызстанда гриппке каршы вакциналар дагы сайылат, бирок ал калың катмарга жетпейт. Бул жылы сасык тумоого каршы 63731 вакцина алынып келинип, алар аймактарга таратылып, биринчи кезекте тобокел топторго сайылган. 1-декабрга карата Бишкекте 25 бала бакча карантинге жабылганы айтылган. Ал эми мектептерге карантин киргизүү чечими Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун ар бир мектептеги жагдайды изилдөөсүнөн кийин кабыл алынат. Бишкек мэриясы ата-энелерди ооруган балдарын мектептерге жөнөтпөөгө чакырууда. А сиздин балдарыңыз ооруган жокпу? Комментарий калтырыңыз.